Биз бүгүн механикалык жумушка маселе иштейбиз. Биринчи маселебиз. Массасы 2 килограмм нерсени 1 метр бийиктикке 3 метр секундда ылдамдануу менен көтөргөн адам кандай жумуш аткарат дейт. Демек көрдүңөрбү, бул жерде өйдө карай 3 метр А барабар 3 метр секундда ылдамдануу менен өйдө карай ыргытты. Демек ушунда бала кандай жумуш аткарды деп сурап жатат. Демек анда берилишин жазабыз. Берилди. Массасы эм барабар 2 килограмм. Ал эми H барабар 1 метр. А барабар ылдамдануусу 3 метр секундда квадрат. Демек бизден сурап атат ошондогу баланын аткарган жумушун сурап атат. Анда маселени чыгарып көрөлү. Мисалы үчүн бала F күчү менен топту А барабар 3 метр секундда квадрат ылдамдануу менен нерсени көтөрдү дейли. Ал эми ылдый карайдагы, мынакей ылдый карайдагы МЖ оордук күчү бар. Демек анда биз формуласын жазып көрөлү. МА бул өйдө карай көтөрүүсү барабар F күчү менен аракет этип, ал эми ылдый карай МЖ оордук күчү аракет этет. Мындан F'ти тапсак, F барабар М кашанын ичинде А плюс Ж. Демек мында биз Мди кашанын сыртына чыгарып ийдик. Анда биздин жумуштун формуласы А барабар F көбөйтүлгөн H. Демек ордуна коебуз. Ордуна койсок, анда М кашанын сыртына чыгарганбыз, H кашанын ичинде А плюс Ж. Демек формулабыз табылды. Анда ордуна коебуз. Барабар ордуна койсок, массабыз 2 килограмм. Көбөйтүлгөн H'ыбыз 1 метр. Кашанын ичинде A'быз 3 метр секундда квадрат кошулган, J'быз 10 метр секундда квадрат. Демек буларды көбөйтүп коссок, анда 26 жол жумуш болуп атат. Демек адам 2 килограмм нерсени өйдө көтөргөндө 26 жол жумуш аткарды. Анда жообу А барабар 26 жол. Демек биринчи маселебиз чыкты. Эми экинчи маселени карап көрөлү. Массасы 3 килограмм топту тынч абалынан чыгарып койгондо 4 метр секундда квадрат ылдамдануу менен 5 секундда бою кыймылдады. Мындагы аткарылган жумуштун чоңдугун аныктагыла дейт. Демек тынч абалынан бала топту тээп кыймылга келтирди. Демек ал 4 метр секундда ылдамдануу менен 5 секундда бою кыймылдайт экен. Демек анда бала ошол баланын жумушун тапкыла дейт. Демек анда берилишин жазып көрөлү. М барабар, бул топтун массасы М барабар 3 килограмм. Ал эми A'быз болсо А барабар 4 метр секундда квадрат, T'быз болсо 5 секундда бою кыймылдайт экен. Демек ошондогу аткарылган жумушту аныктагыла дейт. А суроо жумушту аныктайбыз. Анда жумуштун формуласын жазабыз. А барабар F көбөйтүлгөн S. Эгерде Ньютондун экинчи закону боюнча F'ти тапсак, F барабар М Ага. Анда жолдун формуласын жазабыз. Жолдун формуласы S барабар А Т квадрат бөлүнгөн 2. Демек биз азыр ушуларды ордуна коюп жумуштун табабыз. Анда А F'тин ордуна Аны коебуз. А көбөйтүлгөн S'тин ордуна муну коебуз. Демек анда А Т квадрат бөлүнгөн 2.
Демек формулабыз табылды. Эми ордуна коебуз. Эмибиз болсо 3 килограмм, 3 килограмм көбөйтүлгөн абыз болсо 4 метр секундта квадрат. Демек көбөйтүү анын ордуна дагы коебуз. 4 метр секундта квадрат көбөйтүлгөн убактыбыз 5 секундта, 5 секундтанын квадраты бөлүмүндө 2. Демек барабар. Барабар. Демек буларды көбөйтүп бөлсөк, анда 600 жол жумуш аткарылат экен. Демек бала топту 5 секундта бою 600 жол 5 секундта бою топ кыймылдаганда 600 жол жумуш аткарыптыр. Демек анда жообу А барабар 600 жол. Демек экинчи эсебибизди да чыгардык. Эми үчүнчү маселени карап көрөлү. Үчүнчү маселеде кран массасы 200 килограмм жүктү 2 метр секундта квадрат ылдамдануу менен 4 метр бийиктикке көтөрдү дейт. Кран кандай жумуш аткарды дейт. Демек бул жүктүн массасы эм барабар 200 килограмм экен. Эм барабар 200 килограмм экен. Демек ал 2 метр секундта ылдамдануу менен көтөргөн дейт. Демек кандай жумуш аткарды дейт. Анда берилишин жазалы. Берилди. Эм барабар 200 килограмм. Ал эми ылдамдануубуз А барабар 2 метр секундта квадрат. H болсо H барабар 4 метр. Демек, бул жерде эмнени сурап атат бизден? А жумушту сурап атат. А суроо. Демек, анда жазабыз формуласын. П жумушту бул жерге дагы ылдый карай оордук күчү, П оордук күчү аракет этип атат төмөн карай. Демек, анда П барабар МЖ. Бул оордук күчү. Ал эми F барабар ЭМА кандайдыр күч менен өйдө карай көтөрүлүп баратат. Демек, ЭМА өйдө карай көтөрүлөт. Анда ордуна койсок, А барабар П ордук күчү кошулган F. Демек, ордуна койсок көбөйтүлгөн H. Демек, формуланын ордуна койдук. Демек, анда ордуна барабар эмди кашанын сыртына чыгарсак, анда А плюс Ж көбөйтүлгөн H. Демек, биз мынакей П'быз барабар МЖга барабар болчу, ал эми F100 болсо ИМАга барабар болчу. Демек, мындан ордуна коюп эмди кашансына чыгарсак, А плюс Ж көбөйтүлгөн H болуп калды. Демек, формулабыз табылды. Анда биз ордуна коебуз. Эмибиз 200 килограмм, Абыз болсо 2 метр секундта квадрат, 2 метр секундта квадрат, кошулган Жыбыз болсо 10 метр секундта квадрат. Көбөйтүлгөн, кашаны жаап туруп көбөйтүлгөн 4 метр. Демек, барабар H бийиктиги 4 метрге көтөрүлгөн. Демек, муну биз көбөйтүп коссок, анда 9600 жол жумуш аткарды. Демек, кран жүктү 4 метр бийиктикке көтөргөндө 9600 жол жумуш аткарат экен. Анда жообу А барабар 9600 жол жумуш аткарды. Демек, балдар, бүгүн биз механикалык жумушка маселе иштедик.